Мондай күчтен ар бир жабырлануучуларга берип сертификаттарын берет. Булар үйлөрдү сертификатталып алып, квартира ар бир өзүнүн адрестерине барып жашайт. Бирок ар бирөөсү 1 айдан кийин, бирөөсү 10 күндөн кийин, бирөөсү 1,5 айдан кийин ал жерде булар болсо, көрсө квартирант экендигин гана түшүнгөндөн кийин гана анан бул ызы чуу көтөрүлүп жатат. Мында чогулгандар Каракулча районунун жана Баткен облусунун тургундары. Алар шулундардын тузагына илинип, ири суммадагы акча каражатынан кол жуушканын айтышат. Аларга ара фондтору салган көп балалуу жана жалгыз бой энелерге калаадан турак жай алып берүүнү убадылашкан. Тез турак жайга ээ болууну көздөгөн жарандар ишенип ири суммадагы каражаттарын кармата салышкан. 22-жылы август айында ушу 350 миң пул бергенбиз. Ошодан бери ушу ана беребиз, мына беребиз деп алдап келишет. Ушунгүнгө чейин же акча берилбейт, же үйдөн кабар жок. Көргөзгөн, сертификат көргөзгөндө уже арабтар тарабынан паланча десе ишенет экенсиң да. Күлүштөрдү берип атса, анан тиги тууган алды, бул тууган алды деп өздөрүнүн туугандарын доказательство кылып көргөзсө, баягы эми үмүт бизде напси жаман экен, ошентип аралашып эметип калдык да. Ошо анан ушинтип алданып отурабыз. Ушуну Садыр Жапаров, урматтуу Ташиев, ушуларды карап бериңиздерчи. Турак жай үчүн топтолгон каражатты Мерим Анарбаева жана Гүлзина Сакеева аттуу жарандар алышкан. Жабырлануучулардын арты 350 миң сомун алды, 11 миллион сомун алдатып жиберген. Бул мошенниктердин эң башкысы азыркы учурдагы данный аты Мерим Токтосинова Анарбаевна деген кыз. Бул буга чейин бир нече кылмыш иши козголгон бул аялдын үстүнөн. Атындагы бир нече жолу өзгөрткөн. 2008-жылы баштаган экен бул ишин. Ал учурдагы аты Ажар болуп чыктат. Ортосунда дагы бир паспорт алып Айпери, андан кийин азыркы жүргөн аты Мерим. Бунун ана башы мошенник ушул. Анан аркасынан бир ушундай өзүнө окшогон адамдарды, ишенимдүү адамдарды таап алат. Бул бир эмес, бир 10дон ашат, 12 адамдай бар. Баткенди басышкан негизинен, Каракулчаны басышкан. Алар сертификаттарды электрондук вариантта гана көрсөтүп, ар биринин колдоруна турак жайдын ачкычын тапшырып көз боемолошкон. Натыйжада ачкыч жасалма болуп чыккан. Фондко 1,5 миллион акчасын салган Замира Балтабаевага калаадан үй берилген, бирок ал үй убактылуу ижарага алынганы белгилүү болгон. Ар бир адамга ошол жерден бантик байланган күлүштөрдү берип ишендирген. Биз бардыгыбыз эле ишенгенбиз. Мен Моноевадагы Башня домунун 6-чы квартирасынан квартира беришкен мага. Мен өзү трехкомнатный квартира берген. Киргенде эле үйдүн полный условиясы болгон. Анан көрсөм мен квартирант болуп чыгып калдым. Аталган фонддун атын жамынгандардан жалпы 70ке жакын жаран жапа чеккен. Жалпы сумма 80 миллион сомго жетет. Учурда айыпталуучулар кармалган деген менен көп өтпөй үй камагына чыгып кеткенин айтышат. Жабыр таткан жарандар шылуундар тиешелүү жазасын албай жатканына нааразы. Экинчи биздин кайрылуубуздун негизи бул бөгөт коюу чарасында ушул топтун башына турган Мерим аттуу ага эмнегедир үй камагын тандап коюшкан. Болбосо ушулнун башында иш боюнча берки башка ушунун өзүнүн топтогу адамдарда ага каршы көрсөтмө берип, ушунун башында Мерим аттуу турардыгына карабастан. Ал эми сотто анын үй камагына чыгаруунун негиздемеси катары 2 жабырлануучунун тосмо арызы бар деп чыгарып коюптур. Иш боюнча жабырлануучулар азыр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө 70тен 40тан ашууну калды. Бирок эмне үчүн жок дегенде ошонун жарым тосмо арызын сот сурап, анан кийин бөгөт коюу чарасын тандабайт. Фонддун атын жамынгандар 3 адамдан турган кылмыштуу топ түзүп алышкан. Ош шаардык милициясы кылмышка шектүүлөрдү кармап, алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Жалпы келтирилген зыян 22 миллион 800 миң сомду түзгөн. Милицияга кайрылгандардын көпчүлүгү тосмо арыз жазып беришкен. Кылмышка шектүүлөр Ош шаардык соту тарабынан үй камагына чыгарылган. Маалым болгондой, ал өздөрүнө караштуу эч нерсе каттаткан эмес. Ал эми акчаны төлөөдөн баш тартып, булар азыр биздеки тергөө маалыматына караганда камалып кетүүгө да даяр турат. Тергөө кызматы өзүнүн жасаган ишин аткарды. Эми мындан ары сот кандай чечим чыгарат, соттун чечимине көз каранды болот. 24-июлда кармагамыз, 3 тең убактылуу карматчы жайга киргизгенбиз. 26-июл күнү Ош шаар соты тарабынан эркиндикке чыгарылган. Тагыраагы айтканда үй камагына чыгарылган. Ал эми милиция органдары, көзөмөл органдары эмес, соттун чечимине кандай бир комментарий бере албайбыз. Жабыр тарткандардын иши эми Ош облустук сотунда каралат. Алар соттон адилеттүү чечим күтүүдө. Эске салсак, өткөн жылы турак жай кооперативтеринен 1524 адам жабыркап, келтирилген зыян 901 миллион 726 миң сомду түзгөн.
Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.